болсо Россияга кетиштин кереги жок. 50 сотук култунайды жасаңыздар, эми негизи Малиновый 50 сотук жерде боло турган болсо сиздер Россияга барышыңыздардын кереги жок. Ошол өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдү толук кандуу камсыздыгына жетет. Андан кийин изденип бул жактагы сүрөттөрдө бул Голландиядагы питомникке барып көргөнбүз. Өткөзүбүз. Анан эң кызыгы ушул башталышы жаңы 10 сотук теплица деген ушул жерде башталган. Култунай өстүрүүдө биринчи биз помидор кылганчы помидор сыяктуу эле эккенбиз баарыбызчы. Пленкасы жок, капелленттан тартканбыз. Көчөттөрдү фриго деп азыр тоңдурулган көчөттөрдү тигип, онда 3-4 күндө командор жалбырагын ачкан. Жалбырак 45 күндө култунай бышат деген экспериментти ушул жерде жасаганбыз. Качан гана 10 сотук эгип туруп барасаң, күндө балаңа мамиле кылганда, жуана мамиле кылганда келип карайсың го, ассаламу алейкум деп күлүп алыпчы. Ар бир кичине жаман болбосо эмне болуп атат экен деп ал жагын карайсың, бул жагын карайсың. Ошол жерде 45 күндө култунайдын бышканын ушул жерде көргөнбүз. Кийинкилери эми көбөйүп кетип 50 сотук 1 гектар болгондон ага көп маани бербей калат экенсиң. 45 күндө айтканы ушул жерде. Бул жерде катачылыгыбыз биринчиси пленка жок, жөнөкөй эле капеллента менен култунай тийип койгонбуз. Култунай бышып баштаганда ылай болуп, ал жерде жөнөкөй эле култунайдын айырмасы жок болуп калган. Сатайын десең ылай болгондон жакшы неме болбойт. Андан кийинкиси болсо биз мондай кылып өзүбүздүн теплицанын ылдый жагында да бунун ордуна балагандар туруп калган. Бул жака көбөйткөнбүз. Көбөйтүп тиккенде азыр бул жерде сүрөттө жакшы көрүнбөй атат. Пленкалардын айрылып кеткен мындай ичтеринен. Бул деген биз базардан барып эле кара пленканы алып жаап койгонбуз, пленка жабат экен десе. Анан баягы кликанын немелери бар го, консерванын. Алып туруп аны ысытып, газовый баллон менен ар бирин тешип чыкканбыз пленканы. Аны тешип атканда капеллерден канчасын күйгүзүп алганбыз. Анан ошентип өзүбүз жасаган бул эксперименттердин жыйынтыгында сабактар келип чыккан азыркы. Буларды ошо сиздер кайталабаңыздар деп. Анан чөп чыгып, кайра эле ошол нерсе болуп калды. Чөп чыгып кетти. Аны отоп атып, тамырда баягы тамырдын жанындагы чөптөрдү жулбаңыздар деген түшүнүк ушул жерден келген. Баягы чөп өсүп кетип катуу тартсак, тамыры неме болуп калып, бул жердеги бир 10 сотук култунайыбыз бардыгы неме болуп калган. Бурап калган. Тамыр ачылып калганда тамыр киргенде култунай бурайт экен. Андан кийинкиси болсо биз мол балагандар жасаганбыз. Ал жакта кылгандан кийин биз открытый грунт кыла турган болсок, жөн ачык талаага тиксек, бир аз кечирээк чыккан, анан балаган кылып, ол жерде дагы балаганын ичинде биринчи жылы жакшы түшүм албай калганбыз. Себеби ал жерде балагандарды арка-аркасына эле буруп таштаганбыз, биринчисин, экинчисин аягына чыгып эле шахматный формада болгон. Шамал жакшы кирбей, оорулар пайда болуп, ал жылда жакшы түшүм албай калып, кийинки жыл анан балагандарды негизинен култунайды мульча пленкага, балаганды осы шахматный формада бургандан кийин биринчи Баткен окуясы болгондо эң жакшы пайда тапкан жылыбыз болгон. Биринчиден Баткенден култунайдар кирбей калган. Андан кийин орозо убакыты болуп туруп, биздин ошол 1000 сомдон саткан деген баягы видеодогу неме ошол жылы болгон. Өзүбүз ошол жылы 800 грамдан түшүм алганбыз. Бир түптөн. Биз сиздерге 300-500 грамдын бир түбүнөн 300 грамдан 500 грамга түшүм алабыз деп элестетсеңиз боло берет. Ошентип жыйынтыгында жакшы ийгиликке жетип, анан 2020-жылдан баштап биз өзүбүз баса бул жака бул экинчи темага өтөөрдөн алдын негизгиси биринчи помидордо байыбыз деп келе турган болсок, бул жака өткөндө ниетти өзгөрттүк, амалдар ниеттерге жараша дегенде ниетибизди туурала турган болсок сөзсүз ийгиликке жетебиз. Бул жерде култунайды баштаганда биринчи очередде биздин ошол өзүбүзгө, андан кийин үй бүлөбүзгө, анан эл журтка дагы ошол биз билген нерсени үйрөтөйлү деген максат менен кылган үчүн ушул ийгиликке жетебиз деп отурам, жетип атабыз деп отурам бул жерге. Себеби Кудай Таала деле бирөөгө өзүңө каалаган нерсени бирөөгө кааламай сайын шыныгы жакшы адам кыла албайсың дейт. Ошол сыяктуу эле култунайда ийгиликтүү болуп кетиштин негизги максаты бул жерде ниеттедөө, ниетти түзөгөндөн кийин ишке ашып, азыр биринчи, экинчиси Кудайга шүгүр ордуна коюлуп, үчүнчүсү элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. 2 жылда азыр бизде ошол 1000 чукул адам менен иштешип, азыр алар дагы алды ийгиликке жетип, кеп Жалал Абадда солтурнабыз, Турцияга барып дем алып келди, жакшы ийгиликтүү түшүм алып, ошол сыяктуу адамдардын ийгилигин көргөндө өзүңчө башкача бир сезимге батасың. Бизде айтат го, күйүн
баягы каты кубанганда калпагым ыргытам депчи, калпак жок, калпак ыргыткандай эле болуп атабыз да. Жакшы жигиттер көргөндө. Андан кийинкиси ошол култунайдын негизинен 4 түрдүү култунай өстүрүү түрү бар. Биринчиси экстенсивдүү, экинчиси интенсивдүү, үчүнчүсү супер интенсивдүү, төртүнчүсү асма технологиясы дейт. Азыр ар бирине бирден токтолуп өтө турган болсок, анда биринчиси экстенсивдүү култунайлар, булар сүрөттө көрүп турганыңыздардай негизинен Кыргызстандын дээрлик 80-90% жеринде тигилген култунайлар ушул сыяктуу култунайлар болуп эсептелет. Булар ачык эле жерге пленка капиллентасы жок эле тигет 1 гектарга 25-30 миңге чейин, андан көп тигсе деле болот. Жыйынтыгында түшүмү 5-6 тонна түшүм алат. Бирок сапаты жагынан бул жерде пленка болбогондон жамгыр жаагандан кийин ылай болуп калып, Бектемир мырза сатып алганда ушу 50% арзан сатып алат. Сапаты көп, сапат жок да ошондойбу? Анан капиллента жок болгондон бу жерде керектүү нерселерди бере албайсыз. Эми барып калып, мисалы 400 сомдон алып алса, эми яшиги да бир яшик бир неме чакада 3 килограмм болсо, ошону 400 сомдон алып атса, жамгыр болгондо 200 сомдон алып калат да. Бул дагы өзүңүз чөндөңүзгө зыян. Себеби жамгыр болгондо биринчи тере албайсыз чыгып, бутуңуз ылай болуп. Анан тамчатма система болбогондуктан толук кандуу жер семткичтерди бере албайсыз. Чөбүн отош керек, чабыш керек, ошондой эле мындай бунун иштери көп, бирок жыйынтыгында түшүм азыраак болуп, сиздин чөнтөгүңүзгө азыраак акча түшөт. Бул ыкма биз токтотуп коюш керек, экпей коюш керек дегенден алыспыз. Буну деле эгип өзүнүн каражаты кандайдыр бир өлчөмдө түптөсө болот. Буну айрыкча апаларыбыз ушундай култунайларды жакшы көрөт. Варенье кылганга эң ылайыктуу култунай ушул болуп эсептелет. Ошондуктан бирок биз өзүбүз бул иш менен жакшы үйдүбүздү багып, бизнес сыяктуу иш кылабыз дей турган болсоңуздар, анда кийинки биз айта турган технология менен кылсаңыздар жакшы болот. Бул интенсивдүү технология бул азыркы убактарда Италия, Испанияда негизинен колдонулбайт. Бирок бизге бир жаңылык сыяктуу болуп 2 жылдан бери ушунун үстүндө айтып келатабыз. Бунун артыкчылыктарын айта турган болсок, биринчи пленка жабасыз. Мульча пленка деген ошол, бул чөп чыгаргандын алдын алат. Экинчисинен жаз алдында кара пленка жаба турган болсоңуздар, күн ысык болуп, жердин табын тезирээк плюс 10 градусын көбөйтүп берет. Мындан тамырлар тезирээк баягы күн келгендиктен култунайлар вегетацияга дагы тезирээк болгонго себепчи болуп берет. Эң эле нерсеси бул ошо чөп чыгарбай, биздин чөптөн баягы чөп кыйынчылыгыбыздан коргойт. Андан кийинкиси бунун тамчатма система деп бул тамчатма система орнотулган ичинде тамчатма системасынын баягы башында айтып өттүм, биздин түшүндүрүүңүздүн 30-40%ге көбөйтөт, сууну 70%ге үнөмдөп берет. Эң эле үчүнчү артыкчылыгы жер семткичтерди өз убактында бергенге сизге чоң бир өгөргө түзөт. Бул жакта көрүп турасыздар, экинчи сүрөттө жамгыр жаагандан кийин деле ушул сыяктуу терсеңиздер бул эле бунун артыкчылыгы. Жамгыр жааганда ылай болуп калды, Бектемир баасын арзан алып коет деп эч коркпойсуздар да. Жамгыр жаагандан кийин деле ушу калибрин жакшы чоңойтсаңыздар деле ошо алып бара бересиздер, кымбат алып бир култуна караганда. Андан кийинкиси бул суперинтенсивдүү ыкма. Суперинтенсивдүү ыкма бул негизинен Италия, Европада 30% жери болдурат экен. Бул ыкманы биз сиздерге азыр сунуштабайбыз. Качан гана өзүңүздөрдөн көчөт чыгартып, көбөйтүп алганыңыздарда ушул ыкмага өтсөңүздөр болот. Бул жерде биринчиси ал жакта адамдын күчү кымбат болгондуктан азыр Англияга кетем дегендер көп болуп атат, мисалы. Себеби ал жерде 12 евро төлөйт 1 саатына. Ошондуктан булар мындай айтканда бир күндө 1 саатына 1000-1200 акча тапсаңыз болот экен. Бул курска жараша. Ошондуктан адам күчүн азайтыш үчүн булар 1 гектар жерге 2 гектардын көчөтүн чыгып, 2 гектарга жакын түшүн жыйнат. Ошол жыйлап пайдаланмакчы болот. Бул ыкмага сиздер өзүңүздөр көчөттү көбөйтүп, үйүңүздөрдө көчөт болгондо ушул ыкмага болот. Негизинен ош чергесинде жер аз. Ошондуктан супер интенсивдүү ыкма бизге эң ыңгайлуу ыкма болот десе болот. Себеби 50 соттук жериңиз болсо 1 гектар култунай болгондой мындай элестетип ишти кеңири кыла берсеңиз болот. 50 соттук жериңиз бар болуп, анан ал жерге бирден көчөт сайып отурбай эле ошону 2ден сайып койсоңуздар, өзүңүздөрдөн көчөт чыкканда биринчиден көчөт өзүңүздөр болчу бекер болуп атат. Жердин өзүндө тастар, түшүндү дагы 1 гектардан жакын түшүндө алып каласыздар. Ошол себептен супер интенсивдүү ыкма бул эң жакшы ыкмалардын бирөөсү болуп эсептелет.
Аны сіздерге сунуштайбыз. Бұл болса Асма немеді нарқы бірінші қайтарып қойсын? Біріншісіне. Бұл жерде мысалы мына балаган жөнінде да biraz қысқаша айтып өтсек болады. Балаган негізінен ыстық жерлерде қолдансақ болады. Бирок анын шығымы көп болгондуктан открытый грунтка тиксеңиздер дагы жакшыраак. Буну мисалы азыраак тигип туруп 1 гектарга турган болсоңуздар, 1 гектардан бир 10 сотыгын балаган кылып коюңуздар, аганын открытый грунт кылып эле эгиңиздер. 10 сотуктан biraz акча чыгып турса, кийин нарагына адамдар иштеткенге толуккандуу акчаңыз болуп калат. Балаганын артыкчылыгын айта турган болсок, Култунайды эрте бышырганга сизге чоң өмүргү болуп берет. Ошондуктан бунун артыкчылыктары дагы көп. Эми ошондон кийинки неме көтөргөндө алып суроо жооп кылсак бир экранда. Оюңуздарда суроолор болсо берсеңиздер, бир 10 мүнөт суроо жооптайлы. Туруп суроо бере бересиздер, көрбөй аласыздар. Ошол азыркы арткада сүрөттөрдө да мисалы жамгырда деп атпайсызбы, баягы үстү жабык менен иштейм. Анан үстү ачыктын негизи бизде Ош шаарында жамгыр көп жайт. Эрте жазда. Ошондо көчөттөр кандай бир мындай өзүнүн несин жоготуп же болбосо кандай иштебей турган болуп калбайбы? Ошондой абалга келип калбайбы деген да. Неги биздеги жамгыр андай стресс абалга келбейт. Биринчисинен ал пленка жабылып тургандыктан толуккандуу жамгырдын баардыгы култунай болуп кетти. Ал жерде бир тешиги бар 10 сантиметрге жетпеген, 7 сантиметр. Ошол жерге эле жамгыр жайт. Ал убакта суу койбой койсоңуз анын алдын аласыз. Эми негизи ошо пленка болгон болсо, андан коркунуч жок. Пленканын негизи артыкчылыктары ошол көп суу нымдуулукту алып алат. Анан нымдуулукту дагы кармап берет. Мисалы сууну коюп койсоңуз, кыйлагача нымдуулук пленканын астында тура берет. Эки кызмат тең аткарат. Жамгыр жааганда